Бишкек шаарынын тургундарына жагымдуу атмосфераны тартуулаган Локомотив спорттук ден соолукту чыңдоочу комплексинде бүгүн муз аянтчасынын кыш мезгилине карата салтанаттуу ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлери, аянтчанын ачылышын чыдамсыздык менен күткөн балдар жана ата-энелер катышты. Салтанаттуу иш-чаранын жүрүшүндө ишкананын башкы инженери катышуучуларды жылуу куттуктап, аталган муз аянтчасынын эшиги быйыл каалоочу жарандарга жылдагыдан эрте ачылганын белгиледи. Урматтуу биздин сүйүктүү балдар, силерди көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Биздин муз аянтчабызга кош келипсиңер. Быйыл биз муз тебүү сезонун бир канча эрте ачтык жана бул сезондо кечирээк жабабыз деп пландап жатабыз. Бул жылы биз муз аянтчага жаңы жабдууларды орноттук. Анын жыйынтыгында сыртта плюс 36 градус болсо да, биздин муз аянтчабыз өз сапатын жоготпойт. Иш-чара концерттик номерлер менен коштолуп, Локомотив хоккей тобу муз аянтчасында өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Билгендер көпүрөктөр менен эле кол кылып, атпай чоңду билешти. Азыр аз болсо хоккейде интерес болду. Кыздар билеп чыкканда да чоң болду. Сен өзүң концерт берген билесиңби? Ооба билем, кезимден бери деп чоң. Кандай десем, ачылышы аябай жакшы болуп атат. Бизге жагып атат дегенде. Жаштыгыбызда тебет элек эми кичинекейде. Көптөн бери тебет элекпиз. Тебе понравилось этот комплекс Локомотив? Да. Что нравится? Как все работают. Такой лед хороший. Локомотив спорт комплексиндеги муз үстүнүн жалпы аянты 1122 квадрат метрди түзөт. Бир эле учурда 150 адамды батыра алат. 850дөн ашык орундукту камтыйт. Спорт комплексинин негизги милдети темир жол кызматкерлеринин гана эмес, бардык каалоочу жарандардын эс алуусун уюштуруу жана сергек жашоого колдоо көрсөтүү болуп саналат. Кудай буюрса, мынакей бүгүнкү күнү 18 октябрда ачылып атса, 23-жылы сезонду биз мындай максат менен ачылып атабыз. Каалоочулар болсо, биз жылда круглый год иштесек дагы мүмкүнчүлүгүбүз, шартыбыз бар. Анткени биз жаңы оборудованияга таянып айта алабыз да. Ушу ата-энелерге дагы кайрылып кетким келет. Ушу балдарыңыздарды ушу бизге алып келип жаздырсаңар болот. Биздин муз аянтчанын үстүндө тренерлерибиз дагы бар. Фигурный катаниядан да биздин кыздарыбыз бар. Канча жылдан бери ушу биздин жаш кыздарыбыз, келечектеги ушу чемпион боло турган кыздарыбыз ушу муздан баштагандар бар. Белгилей кетсек, Ордо калабыздын батыш тарабында жайгашкан Локомотив муз майданы 2012-жылы ачылган. Жыл сайын шаар тургундарына кызмат көрсөтүп келет. Бүгүн да ачылыш аземдин урматына жарандарга акысыз муз тебүү мүмкүнчүлүгү берилди. Бүттүк эле жакты шарттары сонун берди. Өзүбүз бу жерде футбол ойноп турабыз өзүбүз. Гүлдана Мумунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Бишкек шаары.